ушул жерге алып келип койсок да болчу да экен. План дейбиз. Сүрөттө бул жерден биз форматтап койсок болот. Assalamu alaikum. MT YouTube kanalının görүүчүлөрү. Biz сабактарыбызды улантабыз. Практикалык бөлүм. Бүгүн биз диаграмма койгондо үйрөнгөнбүз. Муну сабакта айттым, көрсөтпөйм, бирок анын ичинде настройкасын көрсөтүүнү унутуп калыпмын. Эми биз кантип настройка кылабыз? Ичинде оңдоп түзөбүз. Үчүн диаграмманы басам. Диаграмманы басканда биз керектүү диаграмманын түрүн өзүбүз тандап алабыз. Гистограмманы койдум. Окейди басабыз. Басканыбыздан бизге Excel ачылат. Анан ушул жерден биз өзүбүз каалагандай кылып өзгөртө алабыз. Кандай кылабыз? Биринчисини азыр предметтерди жаздым. 5 окугандар. Жана орто окугандар болду. Анан булар канча процент болсо канча окуучу? 10 окуучу, 5 окуучу, 8 окуучу. Шуну копиялап алып туруп, алдыга түшүрүп койдум. Өчүрдүк. Мына бизге ошол нерсенин диаграммасы тургузулду. Диаграмманы басканыбызда бизге мондай конструктор жана формат чыгат. Бул кандай кылыш керек? Формат бул жерде жана биз сүрөттө кандай форматтаган болсок, бул жерде да ошондой түрдө форматтасак болот. Бул жерде эффекттерди берсек болот жана башка нерселер. Азыр бул нерсени карайбыз. Биз конструктор сүрөт жана Word артта жана ушундай визуалдарды форматташ баары эле бирдей болуп кетет. Форматына киребиз. Ал жерде границасына, андан кийин көлөкөй түшүрмө жана башка нерселер баардыгы бирдей болот. Мына конструктордо бир аз айырмачы. Конструктордо бул жерде диаграммалардын стилдери бар. Өзүбүз ошол стилдерди карап түзсөк болот. Азыр ушул стилди тандадым. Андан кийин бул жерден түстөрүн өзгөртсөк болот. Башка түстөр алып, мындай түстө кое алабыз. Андан кийин ушул диаграммага элементтерди кошулабыз. Кандай элементтерди, мисалы үчүн жазууларды кошуп койсок болот. Ар бирин түгүнө биз таблицаларды кошуп алабыз. Азыр менин компьютерим бир аз бузулуп жатканда байланыштуу жакшы болбой жатат. Биз өчүрүп эле башка документ ачып көрөлү.
вставкага киребиз, кайра эле диаграммага киребиз. Мына диаграмманы тандайбыз. Керек эмес. Анан ошол жерден биз элементтерди өзүбүз каалагандай кылып, элементтерди кошсок болот. Анан биз жазып бүттүк. Жазып бүткөндөн кийин дагы кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизиши керек болсо, ол жерден диаграмманын тибин өзгөртө алабыз. Ол жерден кайрадан биз башканы тандасак болот. Мисалы үчүн мондай ошондой формат коюлат. Анан изменить данные деген бар. Ушул данныйды дагы биз өзгөртө алабыз. Кайрадан өзгөртүп, анан жаба турган болсок, мисалы ал жерде мен ойлоп турган болсом, мына өзгөрдү. Мына буну кайра жаап коебуз. Ушундай кылып туруп биз диаграммада өзгөртүүлөрдү киргизсек болот. Андан кийинкиси ушул вставка менюсуна киребиз. Ушул жерден биз уравнение дейт. Бул жерден биз химия, физика, математикалык формулаларды түзсөк болот. Уравнениени тандайбыз. Мен атайын бир формуланы тандап койгом интернеттен. Q барабар π бөлүнгөн 4 интеграл L'ден 0га чейин d квадрат dl деген формула. Анын үчүн биз формулага кирдик. Биринчи Q'ну жазып алабыз. Барабар дейбиз. Андан кийин бул жерден бөлүмдү дроп деген тандайбыз. Алымына биз бул жерден атайын символдордон π'ни тандайбыз. П'ни тандадык. Андан алымына 2. Андан кийин биз интегралга киребиз. Интегралдан биз мондай формасын алабыз. Үстүнө биз L деп жазабыз, түгүнө 0. Андан кийин бул жерге кайра эле бул жерден индекс деген киребиз. Анан бул түрүн алабыз. Бул жерге t, бул жер даражасы 2, анан b көйтү d. Мына биз ушундай кылып туруп математикалык, физикалык формулаларды түзсөк болот. Биз түзгөн бул формула, чоңойтуп көрсөтөйүн. Андан кийин ушул формула бул формулага окшош. Мына формула түзөткөндө ушул уравненияны ушинтип колдонсок болот деген. Андан кийин грамота жасасак болот. Жана башка нерселерди дагы биз жасасак болот. Аларды биз өзүбүздүн чыгармачылыгыбызга жараша колдоно алабыз. Мисалга биз грамота жасап көрөлүк. Грамотаны азыр биз кантип жасайбыз? Биринчиси биз дизайн бөлүмүнө киребиз. Бул жерден биз граница страницага кирип туруп рамка коебуз. Рамканы ушул жерден тандап койсок да болот. Рамканы биз интернеттен PNG форматтан тандап алсак да болот. Рамканы койдук. Андан кийин биз флаг издейбиз бул жерден Кыргызстандыкы. Onu alsak bile bola berет. Flag деп турат, ушуну алабыз. Get алабыз.
Мына биз азыр могул үлгүгө окшогон грамота жасайбыз. Ушуга окшогон, бирок ушундай эмес, ушуга окшогон. Аны кантип жасайбыз? Биз азыр биздин герб келбеди. Биздин герб келди, флаг келди. Биз жазабыз. Буларды кичирейтип алабыз. 40 сакта болот. Форматка киребиз, андан обрезка кылабыз. Муну да кесип алабыз. Булардын биз параметрлерин сквозняк дегенге өзгөртүп атабыз. Биз буну каалаган жерге жылдырсак болот деген сөз. Булар эч кандай могу тексттерге биз жазган тексттерге анча деле булар мишет этпейт да. Ошол себептен биз ушул форматка түшүрүп алабыз. Биз бул Кыргыз Республикасы Илим жана Билим Министрлиги дегенде бул сөздү өзгөртөбүз. Чоңойтуп алабыз. Буну ортого жайгаштырабыз. Bundan keyin biz bu жерге word art alabız. Вставкага алып туруп, мына word art. Bundan bu жерден biz өзгө керектүүсүн тандайбыз дагы. Диплом. Же грамота. Кайгы өзгө кааласак грамота, кааласак диплом кылып алсак болот. Өзгөртөбүз. Ортого жайгаштырабыз. Мен бул жерге текст жазат. Бул жерге дипломдун негизги мазмуну жазылат. Эмне себептен алалды, эмне себептен бул коюлду дегендейден мисал алсак.
Информатика сабагы боюнча 9 класстар арасында өткөрүлгөн райондук олимпиадада биринчи же экинчи орунду ээлегендиги үчүн паланча сыйланат. Анын түбүндө биз ошол уюштуруу комитетин колун, печатын жана башка. Мындай бул жерге биз сүрөттөрдү алып келип койсок да болот. Же болбосо бунун аркасында биз эме берсек болот. Подложканы кантип беребиз? Подложканы бериш үчүн биз бул жерден сүрөт түшүрүп алышыбыз керек. Программирование дейбиз. Бул сүрөттү алабыз. Же бул сүрөт. Сохранить изображение как? Буну жумуш столго, рабочий столго түшүрөбүз. Анан диплом деген жерге кирип туруп, биз ушул жерден подложкага киребиз. Дизайн, подложка. Анан настраиваемая подложкага киребиз. Анан рисунок, выбрать класс. Автономная из файла алабыз биринчи. Анан рабочий столго кирип туруп, биз жанакы өзүбүздүн сүрөтүбүздү алып келишибиз керек. Ортого гана тура калды бул. Эми буну биз кайра подложкага кирип туруп, ушул жерден настройкасын өзгөртөбүз. Чоң болду бул. Подложкага киребиз. Азыр менде бир аз компьютерим бузулуп жаткан байланыштуу. Бул жерден Word'ду да жакшыраак иштетпей атат. Ошондоп аркасында биз подложканы койсок болот. Подложка жакшы фон коюп бере алат. Же болбосо ошондой эле сүрөттөрдү алып туруп, ошол жерге коюп койсок да болот. Өзүнчө фон катары. Ушул сүрөттү биз копия алабыз дагы, копировать кылып туруп, бул жерге вставить этебиз. Шуну ушул жерге алып келип койсок да болчу да экен. Диплом дейбиз. Сүрөттү бул жерден биз форматтап койсок болот. Ушуну форматтап койдук, андан башка нерселерди жасап. Диплом ушинтип жасасак болот. Азыр подложка коюлбай калды. Подложка койгондо
мындан да жакшыраак чыкмак. Азыр жөнөкөй гана болду. Бул жерде министрликти да түсүн кызылга бояп койсок болот. Муну жирный кылып коебуз. Курсивный бир аз чоңойтуп коебуз. Мына ушундай кылып туруп биз дипломдорду, грамоталарды жана башка нерселерди жасап чыгарсак болот. Интернетте толтура биз эмелерди алсак болот. Визуалдык грамотага байланыштуу нерселерди жана башка. Биздин сабагыбыз бүгүн ушуну менен аягына келип жетти. Биздин кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.